Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн дагы көпчүлүгүбүз жакшы көргөндөй болгон окуядан алынган биз үчүн демиңди токтотпо аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан жашоонун жакшылыгына болгон үмүтүңүз азайып, дем күчкө муктаж болуп бирөөнүн түрткүсү керек болуп жаткан болсо, тасманы аягына чейин көрүңүз. Анткени тасмада үмүтсүз бул жалгыз гана шайтан, жараткандын жакшылыгы өтө кенен экендиги так эле аныкталыптыр. Даяр болсоңуз тасманын таржымалын айтып берүүгө аттана берели. Все это случилось на самом деле. 1950-жылдары Британия өлкөсү унаада келе жаткан Робин Кавендишти көрөбүз. Көрсө ал колуна атайын даярдалган сойылын алып чикилдирик ойногону келе жатыптыр. Бул убакта ал жерде оозу оймоктой чырайы келишкен Даяна деген кыз олтурган. Анда каарманыбыз кызды кайра карап аны жакшы көрүп калгандыгын байкап, кызды таң калтыруу максатында чикилдирикти өтө мыкты ойногондугун көрсөтөт. Анда достору Робинге сенин бул кызга тишиң өтпөйт дегендигине карабай, каарманыбыз ал кыз менен бат эле тил табышып, экөө жигит кызга айланып, арадан көп убакыт өтпөй үйлөнүүгө дагы жетишишет. 1958-жыл Кения өлкөсү. Каарманыбыз аялы жана достору менен ал жакта чайларды изилдеп жүргөн. Көрсө Робин чайдын мыкты өзгөчө сортторун таап, аларды сатуу менен электенчү экен. Ошондуктан ар кайсы өлкөлөргө чыгып чайдын мыктыларын издеп, бул убакта аялы Даянаны ар дайым эле жанында алып жүрчү. Ошондой күндөрдүн биринде Даяна каарманыбызды кубантып, боюнда болуп калгандыгын айтып, бактылуулук күндөр уланып, бир күнү каарманыбыз досу менен спорттук оюндардын бирин ойноп жатып, буга чейин мындай нерсе болбогондугун сезип, бир азга чарчай түшөт. Робин бирок бул абалга көп деле маани берген жок. Просто в теннис переиграл и все. Ну тогда ладно, а то Все хорошо. ты был весьма неплох. Бирок бул убакта ичи чоңоюп калган Даяна күйөөсүнүн бир нерсе болуп жаткандыгын дароо эле байкап, Робинден сурап, сенде деги баардыгы жакшыбы десе, каарманыбыз жооп берип, сенин толготуң мага өтүп кеткен окшойт. Денелерим өзүнчө эле башкача болуп жатат деп күлүп жооп берет. Бирок ошол түнү кечинде Робин такыр эле уктай албай, денесинен аябай катуу ысытма чыгып, ал өзүн жаман сезген абалда досунун бөлмөсүнүн жанына келип жыгылып түшөт. Көрсө бул убакта Робин колундагы бутун дагы кыймылдата албай, денеси болсо аябай катуу ысып, жада калса дем ала албай калгандыктан дарыгерлер анын кекиртегин кесүүгө туура келет. Даяна эртеси күнү ооруканага келип, күйөөсүнүн дем алдыруучу аппарат менен гана дем алып калгандыгын көрүп, бул убакта Робин араң гана көзүн ачып, өзүнө келип, колу менен бутун кыймылдата албай калгандыгын түшүнүп, жада калса Даянага сүйлөйүн десе, үнү дагы чыкпай калган болот. Анткени анын оозуна такыр аба кирбей жаткандыктан үн мындай учурда чыкпай калат экен. Бир кезде дарыгер Даянага күйөөңүз полиомиелит оорусуна чалдыгыптыр. Бул оору кан аркылуу дененин бүткүл тарабына тарайт. Эми Робин ошо бойдон мойнунан ылды, эч жерин кыймылдата албай калат. Анан дагы Робиндин өмүрү 2 же болбосо 3 ай калды деп Даянанын жүрөгүн түшүрөт. Паралич необратим. Бул окуялар каармандарыбыз Африкада иш сапары менен жүргөн учурда болуп жаткандыктан, арадан көп өтпөй эле Робинди учак менен Британияга алып келишет. Бул убакта Даяна төрөп, баласы дагы кыйла эле торолуп калган эле. Робин болсо өзүнүн мындай абалын кабыл ала албай, күндө көз жашын төгүп ыйлап, жада калса Даяна ооруканага келип жолугайын десе, ага дагы жолуккусу келбей коет. Анткени каарманыбыз аялы аны мындай абалда көрүүсүн каалаган жок эле. Он не хочет видеть вас. Бирок Даяна кайра ооруканага келүүсүн токтотпой, күйөөсү менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, ага баласын көрсөтүп, баласынын атын Джонатан койгондугун айтат. Бирок Робин эмнегедир баласын такыр эле карагысы келбей жаткан. Күндөрдүн биринде каармандарыбыздын жанына оорукананын башкы дарыгери келип, буйруса жакшы жылыштар бар. Робин оозун кыймылдата баштады. Эгер мындай кете турган болсо, ал жакында өзү сүйлөп калат, тамагына аба кире баштайт деп Даянаны кубантып. Бирок муну уккан Робин көп деле кубанган деле жок. Анткени ал үнү чыккан кезде эң биринчи эле мага өлгөнгө уруксат бергилечи деп сүйлөп жиберет. Мындай учурда ооруканага чиркөө кызматкерлери келип, оорукчандарга даават айтып, аларды жараткандын тагдырына тан бериштикке үгүттөйт эле. Ошондуктан бир күнү чиркөө кызматкери каарманыбыздын жанына келип, жараткан өзүнүн жакшы көргөн адамдарына гана сыноо берет. Канчалык оор сыноо болгон сайын адамдын даражасы көтөрүлөт же болбосо күнөөлөрү кечирилет десе, каарманыбыз чиркөөнүн кызматкерин мен жака жакыныраак келиңиз деп айтып, кулагын тоскон кезде анын бетине түкүрүп жиберет. Анткени Робин мындай абалга түшүп калгандыгына дагы деле жини келип, мындан көрө өлүп калгандыгым жакшы деген ойдо жүргөн. Ушундай күндөрдүн биринде каарманыбыздын ден соолугу чыңалып эле ал ордунан туруп бара жаткандыгын көрөбүз. Бирок бул болгону Робиндин түшү болуп, ошол малда Даяна анын жанына дагы бир жолу келиптир. Анда Робин аялына жини келип, сенин эле кайра бул жака келип жатасың? Мен эми өсүмдүккө окшоп эле жаным бар, бирок кыймылдабас болуп калдым. Менин сага эмне керегим бар, бул жака келе бербечи десе, Даяна анын сөзүн уккусу дагы келбей. Сен кызык эле эмесиң го, келбей койсом эл эмне дейт? Анан дагы мен сени жакшы көрөмүн, сүйүүмө эч кандай оору тоскоолдук боло албайт. Сыноо бир эле сенин башыңа келип жаткандай келжирей бербечи деп тескерисинче Робинди урушуп коет. Анда Робин аялынан суранып, андай болсо мени бул жерден алып кетчи. Мен бул жерде түрмөдө эле жаткандай болуп жатам деп ичиндеги ниетин айтат. Забери меня отсюда.
Анда Даяна оорукананын башкы дарыгери менен сүйлөшсө ал теги эле макул болбой, мындай ооруга чалдыккандар ооруканадан чыгууга такыр мүмкүн эмес. Эгер дем алдыра турган аппарат иштен чыга турган болсо күйөөңүз 2 мүнөткө жетпей өлөт. Сизге түшүндүрө алдым деген ойдомун деп Даянанын суранычын аткарбай коет. Бирок каарманыбыз күйөөсү үчүн артка кайтуу кымындай дагы ою жок болчу. Ошондуктан ал акыркы топтогон акчасына шаардын четинен үй алып, Робинге келгенче медайымдардын кылып жаткан ишин үйрөнүп, бир күнү дарыгерлердин бири Хам менен олуттуу сүйлөшөт. Көрсө дем алдырып жаткан аппарат токко сайып койсо эле эч кандай маселеси жок иштей берет экен. Андай аппарат жок учурда кол менен дагы дем алдыруучу аппарат бар экендигин түшүнүп, демек кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен деп ойлонуп, медайымдарды жана дарыгер Ханды көндүрүп бир күнү күйөөсүн алып качып кетүүнү чечет. Бул убакта Робин жанында башка жаткан бейтаптар менен таанышып, алар менен тил табышып калган эле. Анда бейтаптардын бири бир күнү Робинге кайрылып эки ооз мелдешели. Эгер сен бул жерден кетип 2 жумадан көбүрөөк жашай ала турган болсоң, мен сага 5 фунт бергенге даярмын. Кана эми көрөлүчү деп кача турган күн келип, каармандарыбыз даярдыгын көрүшүп, башкы дарыгерге көрүнбөй качып бара жаткан кезде дарыгер алардын тескерисинче алдынан чыгат. Куда это вы собрались? Ошол маалда Робин сүйлөп, мен бул жерде түрмөдө эмесмин го, каалаган учурда кеткенге мүмкүнчүлүгүм бар. Сиз мени бул жерде күч менен кармап тура албайсыз десе, дарыгер бул нерсенин чын экендигин мойнуна алып, мен сизди ойлоп жатам, кете турган болсоңуз 2 аптанын ичинде өлөсүз деп кетүүгө уруксатын берет. Анда Робиндин достору Даянанын бир туугандары келип, каарманыбызды үйүнө алып кетүүгө жардам берип, ооругандан бери асманды көрө элек Робин асманды көрүп, анын канчалык кооз экендигине тан берип, ден соолугубуз мыкты кезде жараткан берген көптөгөн неаматтарды байкабай жүргөндүгүнө таң калат. Кандай болбосун, Даянанын ойлогон ою ишке ашып, күйөөсүн үйүнө аман эсен алып келип алды. Да, кажется, да. Ошентип каармандарыбыздын жашоосунун жаңы барак ачылып, 2 жума өмүрү калды деген Робин өлүм жөнүндө унутуп дагы калат. Анткени анын кыймылсыз жашоосу үйүндө кызыктуураак өтүп, бул убакта баласы чоңоюп, басып дагы калган эле. Бирок мындай күндөр кээ бир учурда кырсыксыз болбой койгон жок. Бир күнү каармандарыбыздын ити кичинекей Джонатан менен ойноп жатып, дем алдыруучу аппаратты токтон үзүп салат. Ошол мезгилде аппарат өчүп калып, Робиндин үнү чыкпай, ал аялын такыр чакыра албай, бактыга жараша Даяна өзү аны байкап калып, каарманыбызды дагы бир жолу өлүмдөн куткарып калды. Күндөрдүн биринде Джонатандын туулган күнү болуп, үйгө коноктор келип, ал жерде отуруш уюштурушуп, катарда олтурган Робиндин башы кыймылдай баштаганын туугандарынын бири Тед байкап калат. Бирок күндөр өтүп, Даяна дагы иштебегендиктен үй бүлөнүн акчасы түгөнө баштап, бир күнү гезит окуп отурган каарманыбыз аялына кубанычтуу бир кабарын айтты. Көрсө, ал буга чейин досунун кеңеши менен баалуу кагаздарды сатып алып койгон экен. Гезитте болсо баалуу кагаздарды саткан ишкананын иши оңунан чыгып, баалуу кагаздар 2 эсе кымбаттап кеткени жазылыптыр. Демек каармандарыбыз иштебей деле ошол акча менен жанын багууга мүмкүнчүлүк бар эле. Ошондой күндөрдүн биринде эшикте баласынын арабасын карап отурган каарманыбыздын оюна бир өтө мыкты ой келет. Көрсө, ал эшикке чыгып жүрүү үчүн өзүнө араба жасатууну чечиптир. Анда арадан көп өтпөй эле каармандарыбыздын бул ою дагы ишке ашып, араба даяр болуп, дем алдыруучу аппаратты дагы арабада иштей тургандай кылып орнотуп коюшат. Бул нерсе ошол мезгилде мындай оорулуулар үчүн эң биринчи ачылыш болчу. Ошондуктан муну көргөн каарманыбыздын достору дагы аябай эле кубана башташат. Это весьма и весьма впечатляет. Алар бардыгын таң калтырып, биринчи эле буга чейин жаткан ооруканага келип, Робин буга чейин ал жерде мелдешкен бейтапка кайрылып, сен мага 5 фунт беришиң керек, сен мени бат эле өлүп калат дедиң эле го деп үстүнөн күлөт. Бирок бул нерсени көргөн башкы дарыгер дагы деле жини келип, силерге бул жакка киргенге ким уруксат берди деп чыгарып жиберет. Ошентип арадан убакыт өтүп 1965 жыл келди. Дарыгерлер аш барса 3 ай жашайт деп жаткан каарманыбыз Робин бул маалда деле типтирүү жапжашнакай болчу. Убакыттын өтүшү менен үй бүлө Робиндин жашоосун жеңилдетүүгө аракет кылып, ага ар кандай ыңгайларды түзүп, жада калса бул убакта унаага олтуруп дагы 2 жакка барганга мүмкүнчүлүк болуп калат. Ошентип арадан убакыт дагы 5 жыл өтүп 1970 жыл келип калган. Каармандарыбыздын баласы Джонатан бул убакта өспүрүм жигитке айланып, Робин болсо тааныш туугандары менен катташуусун улантып чакырылган жерге бара баштайт. Ал эле эмес, Робин бир күнү аялына ой салып, биз Испанияга барып эс алып келеличи. Сен буга кандай карайсың десе, аялы ойлонбой эле макулдугун берип, жүк ташуучу учакка унаасы менен келип кирип кетишет. Алар Испанияга Робин, Даяна, баласы Джонатан жана Даянанын бир тууган агасы Блокс болуп бара жатышкан. Блоксту атайын жардам кыласын деп алып алышкан эле. Ошентип каармандарыбыз Испанияга жетишип, өздөрүнүн көздөгөн жагына жөнөп, дем алуучу аппараттын кубаттуулугу бүтөйүн деп калган кезде аккумуляторду алмаштырууну чечишет. Анда Блокс туура эмес, сайып алды бай тура аппарат күйүп кетип иштен чыгып,
Унаанын ичи түтүнгө бууланып, каармандарыбыз жолдун четинде токтотууга туура келет. Анда Даяна дароо эле Робинге кол менен дем бере турган түтүкчөнү улап, анын дем алуусун улантып, маселенин эмнеде экендигин карай баштайт. Бирок бул нерсени ал жерден эч ким оңдой алмак эмес, аны жасаган бир гана Тед билет болчу. Ошондуктан каармандарыбыз жергиликтүүлөрдүн жардамы менен Тедке коңгуроо кылып ал жака келүүсүн өтүнүшөт. Бирок каармандарыбыз башка өлкөдө болгондуктан Тед ал жерге бир заматта эле келбей, көп убакыт күтүүгө туура келип, бир жамандыктын артында эки жакшылык бар дегендей каармандарыбыздын ал жерде турган себебин эл билип, ал жерге чогулуп чырактарды жандырышып, майрам уюштуруп жиберишет. Тед ал жерге эртеси күнү гана жетип келип, болуп жаткан абалды көрүп аябай таң калып, Робинге тийишип, сенин жүргөн жериң майрам экен да. Сенин ажалың эбак эле келиш керек эле го, дагы деле тирүүсүңбү деп ага тийишип, дем алдыргыч аппаратын оңдоп берип, каармандарыбыз Испаниядан аман эсен кайтып келишет. Ошол мезгилде каарманыбыз Робиндин оюна дагы бир нерсе келип, ал мындай арабадан көптү жасашыбыз керек деп ойлонуп, Британияда майыптарды коргоо ишканасынын башчысы дарыгер Клемент Эйткен менен таанышат. Бул убакта Тед мурдагыдан дагы жаңы араба жасаган эле. Анда Робин менен дарыгер Клемент биргелешип, башка майыптарга дагы ушундай араба жасап берүүнү чечишет. Алар биринчи эле мамлекеттик каржылоо министрлигине барып сунушун айтса, министрлик дароо эле жок деген жообун берип, мындан соң Робин Даяна менен Невил деген айымга барышат. Бул айым ал аймактагы өтө бир бай аялдардын бири эле. Анда Робин Невил эжеге бир араба жасаш үчүн 200 фунт керектелет. Бизге болсо 20 араба керек, мендей майыптар аябай эле көп. Сизден сураныч аларга экинчи өмүр бериңиз десе, Невил айым дароо эле макулдугун берип, каармандарыбыз Тедке араба жасатып, буга чейин ооруканада чогуу жаткан адамдардын бардыгын эшикке алып чыгышат. Ошентип бул маалымат кабарчыларга жетип, каармандарыбыз гезиттерге чейин чыгышып, каармандарыбыз Теддин жардамы менен жаңы бир ачылыш жасашты окшойт. Мындан соң алар бул нерсе менен эле токтоп калбай, башка өлкөлөргө дагы өзүбүздүн тажрыйбабызды үйрөтөлү деп 1973-жылы Германияга барышып, дагы эле ошондой ооруга чалдыккандардын ооруканасына барышат. Кызыгы, немецтер биз мындай оорукчандарга жаңы технология киргизгенбизди бардыгын катарынан жаткырып, түрмө сыяктуу кылып баштарын эле чыгарып, ошол жерде күн түн деп жата беришет экен. Анда Клемент Робинди арабасы менен немец дарыгерлерине көрсөтсө, алар аябай эле аң-таң болушуп, ооздору ачылып, бирок бул нерсени көп деле кабыл алгылары келген жок. Почему вы держите своих инвалидов в тюрьмах? Мындан соң каармандарыбыз майыптарды коргоочулардын чогулушуна катышып, Робин дарыгерлердин алдына чыгып сүйлөйт. Ал дарыгерлерге кайрылып, силер эмнеге майыптарды түрмөдө кармагандай эле кармайсыңар? Технологиябыз жаңы дейсиңер, бирок майып адамдарды өсүмдүк сыяктуу эле бир жерге эгип коюпсуңар. Мына мисалы мени биринчи көргөндө кандай сезим келип жатат? Тирүү адамдай көрүнүп жатамбы же жөн эле өсүмдүктөй көрүнүп жатамбы? Маселе ушуда турат. Силер майыптарды коргойбуз дейсиңер, бирок аларды адамдардын арасына кошкуңар келбейт. Ошондуктан алардын дагы жашоого болгон үмүтү үзүлөт. Мен дагы биринчи бул абалга түшүп калганда өлгүм гана келген. Бирок менин мыкты досторум бар экен, жана сүйүктүү аялым бар. Ал менин жашашымды талап кылып, күн сайын дем күч берип, бул жашоого кайра кайтарды. Мен аялыма убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдирип коеюн. Айтайын дегеним, демек сиздерде дагы мүмкүнчүлүк бар, кол астыңыздардагы майыптарды жашоого кайтарыңыздар. Алар калган өмүрүн мыкты өткөрүш сиздердин колуңуздарда десе, муну угуп жаткан дарыгерлердин бардыгына таасир берип, алар ордунан туруп эле каарманыбызга кол чаап жиберишет. Ошентип арадан дагы бир топ жылдар өтүп, 1981-жыл келип, Джонатан бул убакта чоң жигитке айланган. Аны апасы чакырып жаткандан дароо келе калса, Робиндин кекиртегинен кан ага баштаптыр. Каармандарыбыз бул нерсени түшүнбөй эле дарыгерди чакырса, дарыгер себебин айтып берип, көп жылдан бери дем алдыруучу аппаратты иштеткен себебинен өпкө иштен чыга баштаган. Эми маселе мындан дагы оорлошо берет. Бир күн келип өзүңдүн каныңа өзүң думчу болуп калышың мүмкүн деп айтып, муну уккан үй бүлө эми кандай кылабыз деп бир топ убакытка ойлонуп жүрүштү. Анда Робин өзү сөз баштап аялына кайрылып, эми мага уруксат бергиниң. Менин ичер суум, жутар демим түгөнө баштады окшойт. Болгон аракетибизди жасадык, мага өлүм эртелүү кеч келет экен, ошондуктан сени эртерээк эле кое берейин. Мага эми уруксатыңды бер десе, аялы эмне кылышын билбей кыйкырынган бойдон эле басып кетет. Анда каарманыбыз өзүн аппараттан үзүү боюнча маселени дарыгер Клемент менен сүйлөшсө, Клемент жооп берип, бул нерсе негизи мыйзамсыз иш. Эгер бул чечимиңе аялың менен балаң тиешелүү болуп калса, алар күнөөлүү болуп калат. Ошондуктан жакшылап ойлондуңбу десе, Робин жооп берип, ооба, бул менин өзүмдүн гана чечимим деп айтат. Бул убакта Даяна деле күйөөсүнүн чечимине толугу менен макул болуп калып, дос туугандарын чакырышып, тажыяны алдын ала өткөрүшүп, бардыгы Робин менен коштошо башташат. Это за тебя. Я выпью за каждого из вас. Кечинде болсо Робин аялы менен жалгыз калган кезде ага рахматын айтып, мен сага бүт өмүр ыраазымын. Сени менен биринчи тааныша баштаганда бул байдын кызы аябай эрке чоңойгон, сага мыкты катын болуп бере албайт деген кеңештерин беришти эле. Бирок мен сени жакшы көргөндүгүмдөн ал нерселер тоскоолдук болуп алган эмес. Бүгүн болсо сен мага мыкты жубай экендигиңди далилдедиң. Ушунча кызматыңа сага рахмат деп Даянанын жүрөгүн элжиретип,
Эртеси күнү дарыгерине коңгуроо кылып, бүгүн эми маселени чечели. Менин чечимимди аткара турган күн келди деп дарыгерин чакырып, андан соң аялы менен баласы жанына келген кезде каарманыбыз аларга керезин айта баштайт. Силер мен үчүн бул жашоомдо караңгыда бериле турган чырак болдуңар. Бирөөң колум болсоңор, экинчиңер бутум болуп, жашоону эч кандай кемчиликсиз эле өткөргөндөй болдум. Мындан ары дагы бири-бириңерге жакшы мамиле кылып, мени ар дайым эстей жүргүлө. Мен силерди жакшы көрөм деп бир кезде каарманыбыздын кыймылдабай калгандыгын көрөбүз. Көрсө дарыгер буга чейин эле келип маселени чечип, Робиндин өлүмүнө бир канча мүнөттөр гана калган экен. Ошентип Даяна акыр аягы дем алдыруучу аппаратты өчүрүп өмүрлүк жарынан айрылат. Тасманын аягында биз чыныгы жашоодогу Робин менен Даянаны көрө баштайбыз. Көрсө Робин палеомиелит орусу менен эң узак жашаган адам болуптур. Анын кылган аракети жана Теддин жасаган арабасы бул тармакта ачылыш болуп, мындай ооруга чалдыккан миңдеген адамдарга жардамын берген. Биз ушул жерде Теддин өмүрүнүн узун болушунун бирден бир себеби ага болгон жакшы мамиле жана өзүнүн жакшылыкка болгон үмүт экендигин билсек болот. Анткени дарыгерлердин айтымында оорунун көпчүлүгү туура эмес тамактануудан жана болор болбос нерсеге ойлонуп кабатыр алуудан деп айтышат. Демек достор, үнөмдүү жана туура тамактанып, жөн эле кайгы кападан алыс бололу. Бирок өлүм эртелүү-кеч келишин эстен чыгарбай ага даярдык көрүп, өзүмө жана сиздерге эскертип, анын берген туура жолунан чыкпайлы демекчимин. Анда достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтырыңыздар. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, башына бир аз мүшкүл түшүп турган досторуңузга тасманы бөлүшүп коюңуздар. Балким бир аз болсо дагы жардамы тийип калар.